Элдин аманаты 12 Кур'an алдык вакыф кылып. Каракөлдүн Борборлук мечитине иншалла. Вакыф. Мынакей аманаттар ошол жерде Курандар коюлат, ошол жерден келип окушат. Мына ушул Харам мечит экинчилерден штагын атабыз. Мынакей Курандар да коюлат иншалла. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Кезектеги видео ачып жатабыз. Элдин аманаты 12 Кур'ан алдык вакыф кылып. Азыр ушул Аль-Харам мечитине коёбуз, бул жерден көп адамдар окуйт иншалла. Мынакей аманатты өз жерине алып келдим. Кабаңыз кой. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Hazır koçurda biz Gezek'teki kaлясканы жана ошердеги стулду булардын себебин берип аткан себеби вакыт. Биз вакыт деп жаздырдык аркалады. Вакыт деп жаздырганбыз иншалла. Жана стулдарга дагы тартып кой. Вакыт деп жазылган. Бул жакта табаны көсүп кой. Kaлясканы ошол жерге коюшат. Мынакей аманаттар ошол жерде Курандар коюлат, ошол жерден келип окушат. Мынакей иншалла кормо коюп. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мынакей аманат 3 стул жана коляска алдык. Мынакей Аль-Харам мечитине вакытка бере атабыз иншалла. Мынакей жазылган. Кучуктерге да жазылган. Бул фонд бар, ушу фондко берилет, ушу жерден бесплатно алып кетип колдонуп турушат. Орукчан, кемпир чалдар, муктаждар акчасы жетпегенде ушу жерден алып кетип турушат иншалла. Кур'ан Каракөлдүн централь мечитине алынды. Каракөлдүн Борборлук мечитине иншалла. Вакыф. Мынакей Курандар да коюлат иншалла. Вакыф. Бияк тартып коймо, монча аял турат. Эс алып отурушат, анан ошол жерден Куран окушат да иншалла.